Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүн санариптештирүү, укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коомдук жайларда 3000 чукул видео камера орнотулуп, 800дөн ашуун видео камера министрликтин ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Алардын арасында издөөдө жүргөн кылмышка шектүү жарандарды жүзүнөн тааный турган камералар да бар. Өлкөдөгү бардык аймактарда криминогендик кырдаал онлайн режимде бирдиктүү ыкчам башкаруу борбору аркылуу көзөмөлгө алынып, видео камералар аркылуу 5600 кылмышты жеринде аныктап, бөгөт коюуга жетиштик. Ар бирине мыйзам чегинде чечимдер кабыл алынды. Видео камералардын жардамы менен 3000 чукул кылмыш ачылды. Издөөдө жүргөн 800дөн ашык, анын ичинен Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн 100 кылмышкер кармалды. 150 дайынсыз жоголгондор аныкталды. 200дөй ар кандай тартип бузуулардын мушташты болтурбай алдын алуу аракети көрүлдү. Ички иштер министрлигинде атайын мониторинг борбору түзүлүп, анда мультимедиалык жабдуулардын комплекс орнотулуп, аймактык бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгү, нөөмөттүк бөлүктөр жана убактылуу кармоочу жайларда 322 видео камера менен көзөмөлгө алынып, коопсуздук системасын түзүүгө жетиштик. Натыйжада камакта отурган же убактылуу кармалып турган адамдар арасында өз жанын кыюу, өз ара мушташуу же кыйноолорго дуушар болуу сыяктуу терс көрүнүштөрдүн алдын алууга шарттарды түздүк. Учурда Ички иштер министрлиги дагы кошумча видео камераларды орнотууну колго алууда. Ички иштер министрлиги заманбап сервердик жабдууларды жана видео регистраторлору бар 780 планшет сатып алды. Мындан тышкары 40 миллион 297 миң сомдон ашык суммага 900 дана боди камералар зарядтагычы менен аймактык тескөөчүлөр менен жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкерлерине берилди. Жакында эле жалпы суммасы 69 миллион 862 миң сомдон ашык 735 дана санариптик радиостанция алынды.